Блогер Таирова бардын күзөтчүлөрү сабаганын айтты. Милиция башка маалыматты берди. Түндө аксынын сыны айылын суу каптаган коркунучтуу учурдун видеосу. Күндүз көчөдө ачык аялдардын кийимин кийген жигит жүргөн. Шайырбек Ташиевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Түндө аксынын сыны айылын суу каптаган коркунучтуу учурдун видеосу. Жергиликтүү тургундар суу каптагандан кийин электр жарыгы өчүп, эмдигичи калыбына келтире электигин айтышууда. Ошондой эле сайдан унан агызып кеткен, бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Редакцияга суу каптагандан кийинки видеолор келип түштү. Азыр электр мамылар кыйшайып турат. Чыгым эсептелип, районго жөнөтүлдү деп жатышат. Канча зыян келтирилгенин азырынча айтыш оор, деди Замирбек Мырзакеев аттуу жашоочу. Кырсыктан бир нече мал сууга агып кеткенин көрүүгө болот. Кызыл бука торпок экен. Оңгулактын артынан оюк. Мүйүстүнүп калган. Ушул токол бука экен. Эни Бишкектин көчөлөрүнүн биринде күндүз көчөдө ачык аялдардын кийимин кийген жигит жүргөн. Кыска көйнөк, парик, чулки кийип, колуна бийик такалуу бут кийим кармап алган. Анын жанында оператор жүрүп, адамдардын реакциясын камерага тартып жаткан. Кыязалар хайп үчүн пранк тартышкан. Өтүп бара жаткан унадан видео тарткан адам көргөнүнө эмоциясын жашыра алган эмес. Социалдык тармактарда шаар тургундары мындай жүрүм-турум коомдук жайда канчалык орундуу экенин кызуу талкуулап жатышат. Блогер Таирова бардын күзөтчүлөрү сабаганын айтты. Милиция башка маалыматты берди. Ош шаардык милициясы өзүн Таирова деген ник менен блогер катары тааныштырган кыз катышкан окуянын чоо жайын айтып берди. Буга чейин ал социалдык тармактарда катуу сабалганын айтып, мамлекет башчысынан жардам сурап кайрылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 19-майда Instagram жана Facebook тармактарында Таирова аттуу жаран видео кайрылуу жарыялаган. Анда ал Ош шаарында бир нече жигит тарабынан сабалганын айтып, аларды жоопко тартууну талап кылган. Мындан тышкары блогер президент Садыр Жапаровдон өзүнө турак жай бөлүп берүүнү суранган. Бирок милиция окуя боюнча тергөөнүн алгачкы маалыматтарына таянып, башка версияны келтирди. Ведомствонун маалыматына ылайык 18-майдан 19-майга караган түнү саат түнкү 3:00 чамасында блогер Таирова курбусу менен бирге Гапар Айтиев көчөсүндө жайгашкан Энисай реста барында болгон. Милициянын маалыматы боюнча кеченин соңунда алардын мекеме алдындагы карызы 9000 сомду түзгөн. Рестобардын кызматкерлеринин айтымында кыздар эсепти төлөөдөн баш тартышкан. Андан кийин алар менен мекеменин администрациясынын ортосунда чыр чыккан. Бар өкүлдөрү келгендер мас болгонун билдиришкен. Коопсуздук кызматы аларды сыртка чыгарганын айткан. Милициянын маалыматына ылайык, андан соң блогер Таирова мекеменин жанында калып, рестобардын алдындагы тротуарга жатып алган. Бир аз убакыттан
Андан кийин жерде жаткан блогерге бейтаныш кыз келип абалын сураган. Бирок сүйлөшүү учурунда блогер асфальтта жаткан бойдон ал кызды буту менен тебип жиберген. Буга ачууланган кыз Таированын бет тарабына буту менен сокку урган. Ош шаардык милициясы бул аракеттердин баары Энис Айреста барын ички жана тышкы видео көзөмөл камераларына түшүп калганын билдирди. Ошол эле учурда 19 май күнү түштөн кийин блогер Таирова милицияга расмий арыз менен кайрылган. Арызында ал өзүн Реста бардын күзөтчүлөрү сабаганын көрсөткөн. Бетимдин мына жагына кислород бул баягындай газ баллон ошондой чачышкан экен. Көзүм күйүп, мына бетим бия күйүп калды жарымы. Мына жерим болсо ташка жарылганбы, бирөө келип такасы менен тепти бир кыз. Ушундай кыздар барбы? Тоо алдым. Биринчи жолу көрдүм. Балдар келип мынагымы эптүү чачып мына кулагым эч укпай атат. Жооп бересиңер. Мыйзам алдында жооп бересиңер силер. Ай, кулагым ай. Көзүм азыр зорго өзүнө келди. Кулагым такыр укпай атат. Чыр деп күйүп калган окшойт. Мына Оштун областной больницасында карашпайт экен. Аяка жөнөтүп, бияка жөнөтүш. Вообще иштебейт биздин Кыргызстанда. Закон иштебейт. Адам өлүп атса ham карашпайт. Ушундай экен Кыргызстандын больницалары. Карашпайт вообще, турушат. Областной больницага вообще келип больницага жатпагыла. Карабайт. Адам өлүп атса да карабайт бул жер. Мына мен өлөйүн деп келсем, приемныйга жөнөтөт, кайра бул жака жөнөтөт. Адам өлүп атса ham карабайт биздин Кыргыздардын больницасы. Карабайт. Акча алгандан башка, коррупциядан башка эч нерсе билбейт. Өлөйүн деп турсам ham кабыл алышып карашпайт. Неге ушундай иштейт? Мына вообще кабыл албай коюшту азыр. Акча, бар жок жер акча. Адам өлүп атса да карашпайт вообще. Келбегиле ошо областной больницасына. Шайырбек Ташиевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Мурдагы депутат Шайырбек Ташиевдин камактагы мөөнөтү узартылып, ал 16 июлга чейин тергөө абагында калтырылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Шайырбек Ташиев Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Ички иштер министрлиги Шайырбек Ташиевди Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча 1-апрелде кармаган. Тергөөдө мунай ортомчу компаниялар аркылуу берилип, кийин Кыргыз Petroleum Company мамлекеттик ишканасына кайра сатылып, мыйзамсыз киреши алынганы аныкталган. Алдын ала эсеп боюнча мамлекетке келтирилген зыян 4,1 миллиард сомдон ашат. Ички иштер министрлиги мамлекетке келтирилген зыян толук көлөмдө Шайырбек Ташиев тарабынан өндүрүлүшү тийиш деп билдирген. Кудай сактады. Аксыда сел жүрүп, унаа бир тарабы ураган көпүрөдө туруп калган. Жаңы жол айыл өкмөтүнө түнкү саат 2:30 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүргөн. Кырсыктан Кудай жалгап эч ким жабыркаган эмес. Учурда транспорт министрлиги көпүрөнү оңдоп жатат. Деп 38 ишканасы тейлеген ак жол жолбосу унаа жолунун 1+300 шакырда түндө сел жүрүп, көпүрөнүн бир жак таянчын агызып кулап калган. Ошол учурда өтөм деген машина такалып туруп калып, кооптуу абалда турат. Азыр тез аранын ичинде машинаны бул жерден алып чыгып, оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз. Каттам убактылуу токтоп турат. Көпүрө кооптуу абалда. Оңдоо иштерин жүргүзүү зарыл. Экзамен өмүрдөн да кымбатпы. Социалдык тармактарда сел жарактан чыгарган көпүрөдөн өтөм деп жаткан окуучу кыздын видеосу тарады. Автордун айтымында окуучу кыз көпүрөдөн өтүп экзамен тапшырууга барышы керек экендигин билдирген. Малапкалык тердештер, туугандар, могу көпүрө аварий состоянияда. Нар жагы да, бер жагы да. Анан эртең менен бир бала секирип экзаменге кетти эле мектепке. Ошону бир мугалим көрүп, жаш кызды. Экзаменге келбесең сени көчүрбөй коем депти. О жанында кичинекей сиңиз бар экен, ону караган адам жок. Азыр ошол жерден өтүп кетишиң керек дейт да. Өткүзбөй эле коеюн же өтүп кете берсинби? Мен кой өтпөй эле кой деп атам. Ошо мугалим эже көрсөз бир кечиримдүү кылып коюңчу, сураныч. Мону караң, любой момент көпүрө кулап кетиши мүмкүн да. Сөзсүз экзаменге бар шарттуу.